Так, жаңадан кайра чыгып атам. Что-то мен телефоном непонятно болуп атат. Прямой эфирлер көргөн кишилер көрүнбөй атасыңар да. Шуну бирөө жазып койсоңор. Жазып койсоңуздар. Кимдер ошо барыңар жазып койсоңуздар. Мына эми көрүнүп баштады. 3 киши эфирде. Жээнбай, салам алейкум, кандайсың досум, жакшысыңбы, аман эсенсиңби? Жээнбай, бөлүшүп кой эфир менен. Айнура, саламатсызбы? Ушу эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Көлдүн жээгиндебиз, балыкчы. Балыкчылардын үнү да жакшы эле угулуп атабы, урматтуу достор. Азыр түз эфирде. Тоң киши болду. Ошону бөлүшүп коюңуздар. Дакансалар, фейктер, троллдор, силер да бөлүшүп койгула. Силер айткан боюнча бульдог дейсиңерби? Ошондойлор. 14 киши эфирде. Саламатсызбы, Наркөл. Улан, саламатсыздарбы? Бөлүшүп коюңуздар эфир менен, түз эфир менен бөлүшүп коюңуздар. Ушул түз эфирди бүгүн 7 ноябрь эскерүү күн, ата-бабаларыбыздын эскерүү күндө жакшы майрам болуп атат. Потому что тарых бизде калыш керек. Тарых кыргыз эли тарых менен жашап келген. Тарыхта кыргыз элинде көп адамдар, көп кандай кыйын инсандар келген. Ошол инсандардын эскерүү күнү болгондон адан эле жакшы. Мен болсо азыр мына Балыкчы шаарындамын. Балыкчы мен өзүм родной, жаштыгым өткөн кез. Мына азыр Алия биякта пароходство турат, ошоктун жанындамын. Ошон үчүн бөлүшүп коюңуздар эфир менен. Шуну жакшы бир эфирди кылсак, ушу бүгүнкү күнү кыргыз баласы эскерүү күнүн майрамдап атканда ошо айта турган сөздөр да бар. Мыйзам, тартип, талап абдан туура нерсе. Саламатсызбы? Мыйзам, тартип, талап абдан жакшы, өзүңүзгө алыптырсыз. Бул абдан жакшы. Аида, саламатсыңбы? Азыр эле көрүшүп атабыз. Мына мен сага деген Аиданы мынтип көрсөтүп коеюн. Аида, мени карап кой. Мына Аида биякта жанымда. Аида кел, чогуу эфирдиге көрүшүп коелу. Аида Каданова, Ниязбек Гапаров, Жетиканат, салам алейкум. Мына Аида Каданова да жанымда. Биз деген ошо Балыкчыда Салбурун Федерациясынын эмеси. Мына Аида экөөбүз түз эфирдебиз. Саламатсыздарбы? Кыргыз элим. Ой, чачымын. Канат байке кош келипсиңер. Ушинтип келип туруңуз деп атам, Балыкчыдан өтүп кетпей. Мынакей бүгүн ушундай сонун иш чара болуп отурат. 7 ноябрь бизде Салбурун болуп отурат. Ушул кыргыздын улуттук ушундай оюндарын ушинтип дагы да болсо улантып кетсе деп терең ишенем. Бүгүн Акчолтой Токунов жана ушинтип уюштуруп атыптыр. Ошо келип калдык. Канат байке да келип калды. Ушу Канат байкенин жанында мен турам эми. Азыр эмне деп атат ким билет деп койду. Эми мен эфир жүргүзө берейин, Айда. Саламатсызбы, достор. Бүгүн ушу Акжолтой Токунов Салбурун Федерациясынын илгерки кыргыздын укура салт оюндарын мындай демилгелеп бүгүн атайын майрам өткөзүп атат, ушу майрам күнү. Бирок ушул майрам күнү дагы айтып кете турган нерсе бар. Илгертен бери биздин залкарыбыз, биздин чоң жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, бүгүнкү күнү адам болуп калыш, бүгүнкү күнү адам болуп, азыр эстеп атам, оозум тилимдин учунда турат. Адам болуп адамга күн сайын эң кыйыны адамдын эң кыйыны күнүгө адам болуп калыш.
Бул биздин залкарыбыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткан. Ошол бүгүнкү болуп аткан Кыргызстанда иштер, окуялар бул Чыңгыз Төрөкуловичтин айтып аткан сөздөрүнө тетеле болуп калды. Адам болуп калыш бүгүнкү күнүгө адам болуп калыш. Адамдык кесепеттин жоготпош бүгүн кыргыздар үчүн абдан оор эле болуп калды. Эмне деген инсандар тарыхта калды. Бул Исаак Разаков, ошол эле Төрөкул Айтматов, Жантошев, Баялинов деген кандай залкардар тарыхта калды. Тарыхта калганда булар Кыргызстандын, кыргыз элинин патриоттук сезимин көтөрүп калышты. Патриоттугун далилдеп беришти. Кыргыз тарыхында бул инсандар чоң, белгилүү тамгалар менен калды. Бүгүнкү болсо күндөгү биздин бийлигибиз ушу тарыхта кандай болуп калат, муну жалгыз гана Кудай билет. Аны убактысы келгенде тарых чечет. Мен бүгүнкү бийликке кеткиле деп айтпаймын. Бул бийликке өзүңөр эметкиле деп айтпаймын. Силер башынан бийлик өкүңөр эки дос өзүңөрдүн мойнуңарга жүктөгөнсүңөр. Силерге жардам бериш керек. Силерге жардам берели деген эле баарыбыздын оюбуз бир. Бирок акыркы болуп аткан окуялар абдан жанды күйгүзүп, жанды зейите турган окуялар болуп атат. 22 кишини жасабаган нерсени жасады деп атат деп койдуңар. Ошол да абдан өкүнүчтүү. 71 жаштагы аял кишини камадыңар. Бүгүнкү күнү жаш балдардын кийинкисине дагы тагдырына балта чабатасыңарбы, ошону камаганыңар дагы туура эмес деп ойлойм. Ушул күнү жана биздин залкарыбыз Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей эле, мен да айтып кетет элем. Урматтуу биздин бийлик, силерге против чыга турган эле эч ким жок. Силерди деген мындайча айтканда конституционный стройго каршы чыгып атты деген эч кимдер жок. Баары эле айтып атат. Туура кадамдарды таштаңыздар деп. Ошо туура кадамдарды таштагыла деп айтып аткан элге силер ошолорду камап атасыңар. Силер бир нерсени түшүнбөй атасыңар. Камаганы менен элди коркута албайсыңар. Мына байкап көрсөңөр. Камагандарды камадыңар. Сүйлөбөй калат деп ойлодуңар. Бирок ошолордун ордуна дагы бөлөктөр чыгып баштады. Жаш балдар чыгып баштады. Аялдар чыгып баштады. Ошону менен тескерисинче силер элди козутуп аткансыңар да. Силер өкүңөр эки дос, силер деген өзүңөрдүн конституциялык сурооңарды аягына чейин иштешиңер керек. Кыргыз элинин астында бардыгыңар өкүңөр тең мойнуңар калгансыңар. Ошону аягына чейин чыгарып көрсөтүшүңөр керек. Бирок силерди мына жаман көрбөгүлө. Бирок силерди айткан сөзүбүзгө туура баа берип коюшуңуздар керек. Мына жаныңыздарда ошол жерде жүргөн ушакчы, жүгүндүкөр, пактакорлор жыйналып алып силерди мактап, калгандарды боктойт.
Силер Öngöçö Садыр Нуркожоевич, сиз журт атасысыз азыр. Сиз азыр журт атасысыз. Ар бир камалган инсан болобу, камалган аял киши болобу, камалган жаш бала болобу, силердин элиңер. Ошол эл менен диалог түзүп, ошол эл менен ошол элдер жазганды сынын туура пикирге алып, туура мамиле кылып жазсаңар жакшы нерсе чыкмак. Аскар Акаевич, мен эсимде ушундай журналисттер, эмелер, кишилер сын айткандардын баарын бир айда бир жолу чогултуп, анан ошолорду кечке угуп олтурчу да. 1000 суроодон 10 суроосуна жооп берип, ишин жасап берчү. Ошон үчүн ошол кишинин 15 жылда олтурду. Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, силер бул бийликте калышыңар керек. Силер ушул бийликти аягына чейин көтөрүшүңөр керек. Силер ошону кыргыз элин көтөрүшүңөр керек. Анткени силер убада бергенсиңер. Бирок ошол адамдарды коркутпай, үркүтпөй, азыр андан коркуп калган киши жок. Коркуп калган адам жок. Мана көрсөтүп атат. Канча кишини камасаңар да ошончолук жаш балдар да баары теңде чыгып атат. Бирөөлөрүн кармасаңар, экинчиси чыгып атат. Экинчисин камасаңар, үчүнчүсү чыгып атат. Не кереги бар анын баарын? Мен, Камчы Кыдыршаевич, мен сизди постоянно айтам, сиз эркексиз. Сизге дайым айтам. Бетиңизге да айтчумун. Азыр деле айтам. Сиз эркексиз. Сиздин бойцовский характериңиз бар да. Сиз ошол бойцовский характериңизди элге көрсөтпөңүз. Сиз бойцовский характерди мамлекетке жардам катары жумшаңыз. Садыр Нуркожоевич, сиз деген Нуркожо Аксакал бул абдан аты чыккан киши. Мен көлдүк катары айтып коеюн. Нуркожо Аксакалдын айткан сөзү бул абдан маанилүү, жакшы сөздөрдү айтчу. Анткени мына орустар айтканда мудрый киши болчу. Нуркожо Аксакал мудрый киши болчу, мудрый. Ошол мудрости Садыр Нуркожоевич сиз кабыл алышыңыз керек. Анткени сиз журт атасысыз. Ошол Нуркожо атабыз айткан сөздөрдүн эстеп, туура кадамдарга түшсөңүз жакшы болмок. Жаныңызда жүргөн шакалдар, ал шакалдар. Ошол шакалдар силерди жакшы жерге түткөн жер жок. Силерди тескерисинче анга түртүп бартат. Ушул күн менен пайдаланып, могу жерде суранып кетет элем. Садыр Нуркожоевич, мына бүгүн улуу күндө турабыз. Тарыхта Исхак Разаков, Байлинов, Айтматов деген инсандардын катарына кирип калгыла. Бирок ошонун катарына коркутуу, үркүтүү менен кире албайсыңар. Ошол катарына бир гана туура өзүңөрдүн жакшы оюңарды коюп, элдин үнүн угуп, ата журтту астыга салып, жакшы ийгиликтерге жетишиңиз керек. Мына силердин мындайча айтканда шакалдардын жасаган жакшы жамандыктары. Мен юрист катары, адвокат катары айтып коеюн. Мен Атай Бейшенбекмин. Атай Бейшенбектин ишине өзүм катышып, иштин далилдерин, материалдан толугу менен изилдеп чыктым. Атай Бейшенбектин иш боюнча бир да күнөөсү жок.
ошол эми Кемпирабад боюнча комитет түзүлүптүр дейт. Ошол комитет чогулуптур дейт. Ошол комитетте сүйлөшүүлөр болуптур дейт. Бирок Атай аякта болгон эмес да. Атай аякка барган эмес. Атай наоборот аларды шакаба чегип, ана фамилияларыңарды айткылачы деп деметкен баланы камадыңар. Күнөөсү жок баланы камадыңар. А эмне камадыңар? Анткени деген ошол бала өзүнүн оюн түптүк байкем деп өзүнүн терс туура кадамдарды ала турган нерселерди айтып атты. Ошондуктан ошондой нерселер болду. Эрлан Бекчөрөев. Ал журналист, маалыматчы. Ошол жака барып журналист болду. Али журналист. Ошол жерде угуп турду. Асия Сасыкбаева. Ал мурдагы эле эски саясатчы. Ал да саясатын айтып, саясатчылар силер көнгөнсүңөр, биз көнгөнбүз да. А болгонду айтып, ошону айтты. Өз оюн айтты, өз пикирин айтты. Бирок булар призыв кылып, конституциялык стройду алмаштыруу деген оюнда да жок да. Ошондойлорду кармадыңар. Эми бүгүн улуу күн. Ата бабаларыбызды эскерүү күн. Азыр мына Нуркожо атамды дагы эстеп кеттим. Нуркожо атабыз менен сүйлөшкөн маектерибиз да болгон. Ал кишинин акылмандыгы өтө чоң. Сыйлуу барктуу киши. Садыр Нуркожоевич, Нуркожо аксакалдын жолун жолдоңуз. Элге эл болуңуз, журтка ата болуңуз. Ошо журтка ата болгондон кийин Кыргызстанды туура багытка түшүрүп кетесиз. Жаныңызда жүргөн течерде сизге калп айтып, туура эмес маалыматтарды жеткизип, бийлик үчүн, мансап үчүн өлүп аткан шакалдардан арыраак болуңуз. Элге жакыныраак болуңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Камчы Кыдыршаевич, сизди кыргыздын, мындайча айтканда, кыргыздын кыйындарынан бирөөсү деп илгертен бери айтчумун. Анткени сизди мен жакшы билем, депутаттык кезден бери, авам өкмөр дос болуп жүргөндөн бери билем. Сиз өзүңүз ошондо жүрөгүңүздү жүрөккө уруп, астыга чыгып, кыргыздын патриоту деп туруп көрсөткөнсүз. Азыркы күндө эмне болуп кетти? Кыргыздын патриоттору элден, өзүнүн элинен коркуп калдыбы? Элин астыга кыргыздын батырлары, кыргыздын патриоттору элинин астына батыр болуп, өзү төшүн тозуп, эл үчүн жанын берген батырлар болгон. Сиз Жогорку Кеңеште жүргөндө жакшы эсимде бар. Сизден тайманбас, көкжал жолборс элеңиз. Азыр болсо кандай болуп атат? Элди башкаргыла. Элди менен сүйлөшкүлө. Эл менен эл болгула. Ошол туура кадам болот. Тет жерде бир кайдагы бир фантазер курултай деп бир фантазердун оюна кирбегиле. Элге жакыныраак болгулачы суран силерден. Мына бүгүнкү улуу күн. Биздин ата бабаларыбызды эскерүү күн. Наоборот жардам бергиле. Мына Кемпирабад боюнча сөздөр болот атат. Кемпирабад боюнча сөз болот. Кемпирабад боюнча не спорный территория эмес. Эч кимге мындайча айтканда илгертен бери ошол эле жерде өзбөктөрдүн погранотряддары ошол жакта турчу, өзүлөр кайтарчу. Спорный территория эмес де, эмнеге ошону спорный кылдыңар, ошону түшүнбөстүк. Ошон үчүн ошолорду элге ачык эле көрсөтүп эле, ачык эле айтса, эл деле түшүнөт да. Эл деле түшүнөт.
Биздин кыргыз эл уникалдуу элбиз. Биз деген абдан уникалдуу элбиз. Уникалдыгыбыз ушунда. Биз айкөл элбиз. Түшүнүктүү элбиз. Ошонун баарын түшүнөт элек, ошонун баарын көрөт элек. А биз болсо ушундайда элди коркутуу үркүтүү менен мындай сүйлөбө, тигиндей сүйлөбө деп туруп Пиночет болуп бартабыз. Биз деген баягы Пиночеттин эмесине кирип бартабыз. Аны кыргыз эл көтөрө албайт. Бир нерсени айтып коеюн. Эл, адам баласы бул деген момундай пружина. Мынтип пружина менен мынтип ойносо болот. Бирок пружинаны момундайынан аягына чейин мындай катуу кармаса чыгып кетет. Ошонго жеткизбейли. Азыр да кеч эмес. Туура багытка түшүңүздөрчү, сураныч силерден. Маркс Абдумомунов, мен Кемпир-Абад өзбөктөрдү болгон деп айткан жокмун. Кемпир-Абад кыргыздын жери болгон. Кемпир-Абадта могу плотинаны койгондо, ошо плотинада өзбөктөрдүн 2 гэси бар экен, ошол жакта алар карачы. Ошону айтып атам. Кемпир-Абадты тийбей койсок болот. Эми азыр могу Баткендеги 4 көчөнүн астыда тиякта фейк троллдор жазып атат. Силер деген тияка чейин барасаңар. Мен барып келгем. 4 көчөгө чейин да барып келгем. Биринчи согушта аякка чейин да барып, ошакта да чабышып келгем. Мен лентамды карасаңар болот. Бул сапар Кемпир-Абадка чейин барып туруп өзүм 900-чү кемени да көрүп келдим. Ошол жагынан мен эмете албайсыңар. Жасалма фейктер, жасалма троллдор. Силер деген бирөөнүн заказын иштеп атасыңар. Мейли иштей бергиле, акчаңарды таба бергиле. Бирок бир гана нерсени сураныч силерден. Элди экиге бөлбөгүлө. Элди экиге бөлүп, элди жарбагыла. Кыргыз элин биз кичинекей элбиз. Азыр момундай чоң геосаясатта момундай эмелер болуп атканда кыргыз элди бөлбөйлү. Фейк троллдор, алардын аталары. Силер жооп берчү күндөрүңөр болот. Силер туура эмес жасап атасыңар, элди бөлүп. Боктопуз. Мына Айтмамат Коргонбаев дейт, чочкодой семирипсиң го, Талипованын акчасы жаккан окшойт. Айтмамат Коргонбаев, сиз деген Талиповага квартирасын алдым деп туруп калп айткансыз, аны менден эметип атасыңар. Аман болуңуз. Сизге жакшылык каалайм. Ошон үчүн урматтуу достор, ошо силер Facebook колдонуучулар, ошо биз мындай туура багытка жүрүшүбүз. Facebook баракчаларыбызда туура нерселер жүргүзсөк, колубуздан келишинче көрсөтүп турсак туура эмес жолдорду. Ошон үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушу майрамыбыз жакшы эскерүү күндөрдөн болуп калсын. Жакшы алыңыздар, рахмат.